Аялдар гусул кылганды билбейт. Колундагы лагы дагы өзү түшпөгөн, кургап бүтпөгөн, оозундагы помадалары айтор чала бучук жуунуп алып эле мен гусулмун, тазамын деп жүрө берет да. Баягы намаз окуп алган, бирок душам таза дегендей маселеге туура келип калат. Көп жаштар нике кыйдырганы келишет, мисалы үчүн. Күйөөдөн сурайсың, келимени билесиңби? Жок дейт. Гусулду билесиңби? Ооба билемин. Не бир шартын айтчы? Жок, билбейт. Түшүнүгү жок. Бир душка түшүп койсоң ал гусул болду деген эмес. Гусулдун өзүнүн эрежелери, жолдору бар. Парздары бар, сүннөттөрү бар, урматтуу мекендешим. 3 парзы не экен? Биринчи парзы оозго, экинчи парзы мурунга суу алуу. Гаргара кылган абалда мурдуңду тазалайсың. Андан кийин 3-чү парзы бүткүл чачыңдан тырмагыңа чейин бүт дене мүчөлөрүңө суу тийиши шарт. Бул шарт дегени парз деген, урматтуу мекендешим. Кааласаң кыласың, кылышың керек деген. Сүннөт абалы кадимкидей дарат алып, андан кийин кыласың. Ооба, аялдар маселесинде дагы гусулга тиешелүү маселе. Аялдар көбүнчө лагын өчүрбөйт. Оозуна помазасы чала бучук кетсе кетти, кетпесе жок, чала бучук эле жуунуп алып гусулдумун деп жүрө берет. Аялдар бул маселеге маани бериш керек. Эгерде күйөөсү менен бул жакындык кыла турган болсо, чачы өрүлгөн абалда боло турган болсо, жеңилдик бар. Чачтын ушул деменки башкы бүт денеге суу тийиши парз болгондуктан, дене мына баш жактарга суу тийиши парз болуп эсептелет. Ал эми калган жерин эгер чачы өрүлгөн болсо жубай кое берет. А бирок чачы жайылган абалда болсо, анда бүт дене чачтарына суу тийиш керек. Ушундай жеңилдик каралган аялдарга. Ал эми урматтуу мекендештерим, бизде аялдар тиешелүү маселеде айыз бар, анан нифас бар да. Хайыз дегени не дегени десеңиз, бул аялдарда атайын бөлүнгөн кан келет. Бул кээ бирөөлөрдө 3 күндөн баштап 1 жумага чейин келет, бирөөдө 3 күн, бирөөдө 1 жума, ар кандай. Ошол кан бүткөндөн кийин гусул алыш буларга парз болот. Себеби намаз парз, намазды окуш үчүн гусулду алыш керек. Гусул важип болуп калат буларга. Ал эми бул жерде нифас деген, урматтуу эже карындаштарым, ошол төрөт болот. Бала же кыз төрөгөндөн кийин 40 күнгө чейин аял кишинен кан келет. Нифас деп коет. Ошол 40 күндүк күн бүткөндөн кийин гусулун алып намазын окуй берет. Гусул алуу важип. Ал эми эгерде кээ бирөөлөр бар, ошол өзү дагы билип калат бир төрөгөндөн кийин, ал учурда кийинки төрөттөрдө, экинчи, үчүнчү перзенттери төрөгөндө кайсы учурда бүтөт, не болот, бүт билип калат аял киши өзү. Ошондуктан ал каалаган учурда, ошо бүтөрүн билген учурда эме кылып, гусулун алып намазын окуй берет. Биринчи мисалы бизде атайын ошо 40 күн төрөттөн кийин апасыныкка барып келсин, эс алып келсин, өзү эс алат, жаныбиреси эс алат деген нерсе бар. Шариятта жок, бирок бул бизге өтө туура келет да. Шарият өтө жакшы карайт бул маселеге. Себеби күйөөсү дагы бул жерде кайненеси, кайнатасы турса, келин бала кеңири жата албайт, кеңири уктай албайт дегенде, апасыныкка барса ал жерде кеңири жашайт, өзүн эркин сезет деген маселе бар. Ошондуктан ошол өзүнүн апасыныкка барганы жакшы дейт. Гусул дедик. Гусул өзү не маселеде, урматтуу мекендешим? Мисалы маршруткада бир бала кетип атат, студент бала. Жолдо жылаңач кыздардын картинкаларын коюп койгон, ошолорду карайт, кечкурун келип уктайт дагы, ошол түшүнө кирип, түшүндө ал кыздар менен, көчөдөгү кыздар менен урушуп чыгат. Ошондо эгерде эркектин белдеги суусуз чыгып кеткен болсо, анда гусул кылыш керек эркек киши. Ошол эле жакындык маселелерде гусул кылынат, урматтуу мекендештерим. Ошондой экен, билбегендер билиш керек. Эже карындаштарыбыз, эркектер айырмасы жок, билиш керек бул гусул маселесин. Парзы не, сүннөтү не, илим алышка аракет кылайлы, урматтуу мекендештерим. Бүгүн абалыбыз өтө жаман. Биз деп секиргенибиз сайын, деп бизден төмөндөр өтө көп. Үйрөтүшүбүз керек.